Assalamu alaikum. Soradыңар жооп беребиз рубрикасы. Бүгүн дагы бизге келген кайсыдыр бир кызык суроого жооп беребиз иншаллах. Жигиттен келиптир. Менин үйлөнө турган кызым менен той тууралуу көп талашчу болдук дейт. Өтө жакшы. Той тууралуу талашыш керек албетте. Мороженый, жолдон бир кафе же дискотека деп талашкандан көрө той жөнүндө талашкан жакшы. Катты улантабыз. Ал эл алдына ак кийим менен чыгып отурам дейт. Мына. Менин атам буга макул эмес. Ал намаз окуйт. Кызым анда тийбейм деп жатат. Кантип чечем маселени дейт. Олуттуу маселе. Бул маселе биздин коомдо эми башталып келаткан келечектеги маселелердин бири. Азыр бир муун ата-энелер али мурдакынын илдетинен кутулай элек, бирок өздөрү намаз окуйт. Кээ бирлерин тойлоруна чакырганда барабыз, дагы эле болсо илгерки тойлорду өткөргөндөрүн көрөбүз. Ал кандай той? Эми намаз окугандан кийин Кудайга шүгүр арагын бербейт го. Бирок туугандардын ичинде дагы эле көчөгө чыгып бирөөнү ичип келип алган кылжыйгандар жолугуп калат туугандардын ичинде. Арак ичпеген чөйрөдө бир эле киши арак ичсе да жыты баттар эт эмеспи? Бирок мен айтайын дегеним, илгеркидей өткөрөт дегеним, баягыдай эле келин аппак кийинген, же болбосо жылаңачтаган бир нерсе төргө чыгып отурат. Күйөө менен анан калган тууганы кылдый да. Мына ошентип той өткөрүп, келинди бардыгы ушу көрүп, суктанып, дуа айтып, бата берип, ушу илгеркидей той болот. Бирок бунун эмнеси бар? Мен устазым Өзбек ажы айтат, бул мынтип карасаңар затында үйгө жаңы ханыша келди дейт. Жаңы падыша келди дейт да. Жана Европада падышаларды коронация деп коет, тактыга отургузуу марасими бар. Бизде да ак кийизге салып көтөрөт, жанагындай курбандык чалып, кан көтөрүү деп коет. Бизде эми Европа салтында бул канышайды тактыга отургузуу дейт. Өзбек ажы айтат. Карасаңар дейт, жанагы башында тажысы бар, артында эки кичинекей бала көйнөгүнүн этегин көтөрүп жүрөт. Күйөөсү бир баягындай вазир дейт. Анан келип күйөөсү аны отургузуп тактысына. Анан алдында жарандардын барын, атуулдардын барын тааныштырат дейт. Мына экөө ата-энем. Эки байкуш бир килемди кармап алып, айланып кетейин, эми бактылуу болгон деп келип өздөрүнүн отметка кылып кетет дейт. Калган туугандар биз сенин тайекең болобуз, биз сенин тажеңең болобуз деп калп эле ага мынтип канышайлардай мынтип жүгүнүп коет. Чындыгында бул канышаны тактыга отургузуу. Анан турмушта көрөсүң, анан ал каныша эмне кылат дейт. Бул устаздын ою. Чындыкта аллегориялык айтылган менен мындай той күнү кулакты жаап, эчтеке укпай ушинтип сүрөтүн карасаңыз ошондой көрүнөт. Чындыгында. Анын үстүнө кыргыз салтына бул өөн болгон көрүнүш го. Эгер той боло турган болсо го, мен айтат элем, бул той ата-эненин тою затында. Жаштар берди аткара турган ролу тойго себепкер гана болуп берди. Ата-эне күттү бул тойду. Бүт келгендердин бардыгы эки жаштын байланышы эмес, ата-энелердин байланышы. Тууган күткөн, мамиле күткөн, барды келди күткөн, мына ошонун бардыгы ушул тойго келди да. Төрдө экөө отурат. Төрдө менимче ата-эне отуруш керек, эгер отуруш керек болсо. Эки тараптын аттуу баштуу аксакалдары отуруш керек, уруу башчылары отуруш керек, ата-эне отуруш керек. Күйөө менен кыз колдон келсе кызмат кылганы жакшы. Мен кээ бир тойлорду көрдүм. Кыз эми келди той. Өзүнүн туугандары менен мындай көшөгө сымал тартып коет экен, кафелерде деле. Ошол жакта отурат өзүнүн ортактары менен. Же болбосо жаштарга өзүнчө бир стол кылып коет экен. Ошол жакта өздөрүнчө отуруп, чоңдордун сөздөрүн угуп, каалоо тилектерин угуп, той бул насыйкат мектеби. Ошол күнү өмүрү айтылбаган насыйкаттар, каалоолор, тилектер айтылат. Ошондуктан той тууралуу талашканыңарда мен айтат элем, эгер кызыңыз бул нерседе олуттуу жердин кызы болсо, сиз айткан эреже менен тойго макул болуш керек. Анткени ал сиздин үйүңүзгө баратат. Сиздин эрежеңиз менен жашайт. Ал өзүнүн атасынын үйүндөгү эрежеси менен барса, анда муну биз тамашалап айтып коебуз, уулуң турмушка чыктыбы депчи. Ошондуктан сиз тойдун ээси болуп эсептелесиз. Атаңыз тойдун ээси болуп эсептелет, атаңыз айтыш керек. Бирок азыр бир ушундай нерселер пайда болду. Кыз узаткан аталар да бар. Кадимкидей эле кызына той кылып, кафелерде ушундай кызын кийинтирип,
мен билбейм, бул кадырда кандай, салтта кандай. Бул да бүгүнкүнүн бир сүрөтү го менимче. Жана кыз кыңшылап ыйлай берсе, макул дейт да Матабай кайда барат эле. Кыздарда, кээ бир кыздар аябай жеңил кыздар бар. Ошо ак көйнөк менен чыгып, элдин көзүнө отуруудан эмне майнап десе, болгону селфи кылыш үчүн, ушу сүрөткө тартыш үчүн, видеого тартыш үчүн. Ушу видеого ак көйнөктү кийип, күйөөсү менен чыгып, селфи кылып, эки жакка басыш үчүн ушул тойду талап кылган кыздар бар. Менимче бул анчайын олуттуу маселе эмес. Бул аябай жеңил кароо маселеге. Жашоомдо бир жолу да деп, бир жолу ооба. Ошондон бир жолкусунда аябай эсте кала турган, эки дүйнө чоң сооп алып келе турган той кылып алса болот эле. Дагы бир жолу сүйлөшүп көрүңүз бул маселени. Менимче атаңыз намаз окуса, атаңыз айткандай кылганыңыз жакшы болот.